Борбордук Азия бийик тоолор менен кең талаалар табияттын ажайып биримдигин түзүп, кооздугу менен дүйнөнү суктандырган аймак. Байыркы шаарларыбыз бай тарыкка күбө, ал эми дарыялар жана көлдөрүбүз аймакка жан берип турат. Биз жашаган аймак бул табият менен тарыхтын айкалышы. Бирок керемет жерлерибиз дагы деле кыйынчылыктарга туш болууда. Суу ресурстары күн сайын азайып баратат. Климаттык өзгөрүүлөр айыл чарбасына терс таасирин тийгизүүдө. Бул маселелерди чечүүнүн жалгыз жолу жашыл экономикага өтүү. Ал табиятты сактоо менен бирге экономиканы өнүктүрүүнүн эң натыйжалуу багыты. Мисалы, тамчылатып сугаруу системалары суу ресурстарын үнөмдөп, кургак климатта да мол түшүм алууга мүмкүнчүлүк берет. Органикалык дыйканчылыкта химиялык заттарды азайтып, топурактын жана экологиянын ден соолугун сактоого шарт түзө алабыз. Эрежелерди сактай турган болсок, Борбордук Азиянын айыл чарбасы чоң потенциалга ээ. Жашыл технологияларды колдонуу менен дыйкандарыбыз азыктардын сапатын жогорулатып, кирешелерин көбөйтүп жана айлана чөйрөгө зыянды азайта алышат. Бул биздин аймакты экологиялык жактан таза жана экономикалык жактан күчтүү кылуу үчүн керектүү кадам. Себеби мөмө өстүрүү тармагында дүйнөлүк лидерлердин бири болууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биздин уникалдуу климат жана шарттар сапаттуу жемиштерди экспорттоого чоң мүмкүнчүлүк берет. Фермерлердин күч аракетин бириктирип, заманбап технологияларды колдонуу аркылуу бул тармакты жаңы деңгээлге чыгара алабыз. Сүйүктүү аймагыбыздын тоолорун, талааларын жана дарыяларын келечек муундар үчүн сактай турчу байлыгыбыз. Жашыл айыл чарбага өтүп, мөмөлөрдү активдүү өстүрүүнү өнүктүрүү биздин гана эмес, дүйнөнүн туруктуу өнүгүүсүнө кошкон маанилүү салым болот. Бирге аракет кылуу менен Борбордук Азияны гүлдөгөн жана жашыл экономикасы менен таанылган аймакка айланта алабыз.